13 жаштагы Аида Алымкулова келечекте IT тармагындагы дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты адис болгусу келет. Максатына жетүүгө эрте аракет кылып, сабактан тышкары кошумча билим алууда. Айыл жерин атайын ийримдер болбогондуктан 2 айдан бери ынтымак айылынан Талас шаарына келип, жаңа ачылган IT мектепте окуп жатат. Мен өзүм апам информатик, анан ал ушул жерге олимпиада менен келген да, анан ушул жерден айтып кеткен, анан мага да айтып келди. Ошонун себебинен мен бияка келип, достор менен чогуу келип окуп жатам. Жана көптөгөн нерселерди үйгөнүп алдым. Программирование мага аябай жаккан себебинен мен кийин эң мыкты программист болгум келет. Талас жаштарын кызыктырган борбор өткөн күздө ачылган. Имаратты Катар фонду куруп, жергиликтүү бийлик өткөрүп берген. Бүгүнкү күндө мында 6 жаштан 18 жашка чейинки курактагы окуучулар келип, 6 багыт боюнча билим алууда. Бул IT школа деп салынган, бул IT мектеп, IT мектеп деп айтылат. Анан кийин биздин багыт 6 багытты окутабыз биз. 6 багытта. Эң главный багытыбыз ушу IT, робототехника, электроника IT, анан кийин шахмат, общетехникалык модель и анан кийинкиси юный техник токтобуз. Жергиликтүү бийликтин айтымында келечекте бул жер жаштарга IT тармагын мыкты үйрөткөн борборго айланат. Бул багытта облус бийлиги да аракет кылып, заманбап шарттарды түзүп берүүнү караштырууда. Бул жолу демөөрчү таап келип, 15 жаңы компьютерди тапшырды. Бизде Талас областында потенциалы жогору болгон жаштарыбыз көп. Аларга биз канчалык деңгээлде шарт түзүп берсек, мен ойлойм, ушу келечекте бизден дагы дүйнө жүзү колдоно турган программаларды иштеп чыккан программист балдарыбыз чыгат. Себеби жаңы муун жаңыча ойлонот. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө эң бай адамдардын 5 болсо, ошонун 4 бүгүнкү күндө ушул именно IT сферасынан. Жеңилдик катары мында окуу бекер. Шарттар жакшы болгондуктан бул жерде облус аймагынан 300 өспүрүм келип билим алууда. Алар жактырган ийримдерине катышып, мектептен тышкары өздөрүн өнүктүрүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.